Сиздер Төлөгөн Касымбековдун «Сынган кылыч» тарыхый романынын кезектеги чыгарылышын тыңдай аласыздар. Студияда Абдурахман Абдибалиев. Кан Ордо. 1-бөлүм. 1865 жыл. Генерал Черняев боз чаптуу дөңдө жалгыз көздү дүрбү салып турду. Бет алдындагы түз талаа гана эмес. Тээ алда кайда карарган чоочун ташкен дубалы. Мунарыктын алдында жаткан дарактуу кыштактар. Сай бойлорундагы күдүрөйгөн камыштар. Андан бери канаттуу чегирткелердей жайнап, акырын жылып келаткан көп аскер даана жатты. Кылка атчандар. Арты көрүнбөй ийрилип, чубалган жөөлөр. Бозчаң ар жерден бирткелеп түтөп, кайра жерге сүйрөлүп, сойдаң сарала тулаң чөптөргө, жалгыз аяк көк жантактарга самсып төгүлөт. Алыстан ат кишенейт. Адамдын жаң жуңу кулакка илешет. Кокондуктар мынчалык камдуу келерин генерал күтпөгөн эле. Бирок жүрөгүнүн өртү өчелек курагы, ак саргыл жүзүнөн кандайдыр бир кооптонуу көрүнбөдү. Жеңишинин тагдырына санаркоо болбоду. Кайта эч капарсыз гана каралжың саргыч мурутунун алдынан текебер жымыйып тиктеп турду. Бул ири кылыччандарды биринчи жолу көрүп отурабы? Бат атар мылтык менен толук куралданган 1,5 миң солдаты, бул жер түгүл, Европага жүрүш кылууга жарай турган мыкты артиллериясы бар. Эмнеден кооп санамакчы? Кандайдыр бир коркунуч түзүүчү шарт азырынча бет алдында жок сыяктуу болчу. Ушул учурда кокондуктардын аскер башчысы да мерчемдүү өңүткө келген. Ак боз аргымактын тизгинин жыя тутуп, сары талаанын туш тарабына, бес чаптуу майда адырларга, өңүт тандап бөлүнүп кетип жатышкан кошун кыйырына назар таштады. Көздөрү канталап, иреңи кубарып, бырышы көбөйүп, уйкудан жүдөгөн. Анын үстүнө эки ийнинен жеңсиз карала кымкап ак боз аргымактын дөңкүйгөн соорусуна чубалып, карылык мүлжүй баштаган кичинекей абышканы көлбөп басып, дагы көрүмсүз кылып салган. Кошту жырткыч кылган тырмагы, кишини сүрдүү кылган мансабы. Бул көрүмсүз абышканы жандап турган нөкөрлөр, удайчылар көзүнүн агы менен чимирлешип, ал эч ким менен сүйлөшпөй, эч ким менен макулдашпай, туш тарабын колун серелеп карап, акырын ооз кыбыратуу менен керектүү буйруктарын оң канатка, сол канатка берип турду. 3 күндөн берки акмалашуу бүтүп, бирине биринин сыры такыр белгисиз эки жоо, үрөй учурган тым-тырс бойдон акырындап улам жакындашып жатты. Сыпайлар бет алдын, өңүтүн бат-бат өзгөртүп, туш келди бастырышып, бирде дыр коюп, ат ойнотуп, бирде эл тейип токтой калышып жатты. Үстөмдүктү алыш үчүнбү, күнбатыш тараптан генерал Черняевдин айрым бөлүктөрү биринчи болуп кол салып, тынымсыз барабан дабырап, арт жагынан анда-санда дүңгүрөп замбирек атылып, жүрөк үшүткөн сүр менен кокон кошунунун сол канатын сүрө чыкты. Бир тегиз ак кийген солдаттар ок жете турган аралыктан анча өтүшпөй, леклектердей желе тартып, эки жакка жайылып, жабыла ок чыгарышып, көгөрүп каптап киришти. Аскер башы жаак териси тырышып, канталаган жүдөө көздөрүн акырын ирмегилеп, камчылы колун чекесине алып ойго батып тиктеп калды. Нөкөрлөр нестейди? Ар бири ичинен кармашуунун жоопкерчилигинен өзүн какас ойлоп, бул кантер экен дешкендей, алдыртан аскер башыга көз салышып, унчукпай, кай биринин дени өлүп, кай бири табалап, тышынан жүргөнүчтөй бүрүшүп, оозун карап катып турушту. Аскер башы чарчаңкы улутунду. Чернай паша, кылыч ташууга жеткирбей, өзүнүн огу келгидей аралыктан бери өтпөй, кууп атып кырмакчыбы? Жакын турган Абдымомун бек эңилип, ошондойго таксыр, бул каапырдын ою, деди акырын. Аскер башы ойлонуп унчукпай калды. Канталаган жүдөө көздөрү чекчейип, тиги кымкуут түшүрүп өткүн сыяктуу улам кысып шатырап жакындап келаткан жакты диртилдеп чаргып, тынчы кете баштады. Ал акырын ооз кыбыратып буйрук айтты. Толгомо! Анын ою душмандын замбиректеринен бөлүп, алаксытып, желиктирип ортону көздөй көп такаат кылбай кое берип, анан эки капталынан шап уруп, окко карабай жабыла ат коюп кирип, бирме-бир салгылашууга тартуу. Ага жеткенде генерал Черняев темир курчоодо калмакчы. Жеткирейби ошого? Муну генерал баамдап кое тургандай, же бирөө жеткирип сала тургандай, жүрөгү чоочулап, ичи бир кымылдап, бир сыйрылып, башына кан дүргүп, жаны түтөп,
Барган сайын чыдамы бүтүп баратты. Ал сол канат жака бастырды. Генерал Черняев дүрбүнү көзүнөн алды. Бир пас жөн тиктеп, жерди көзү менен чендеп алды да, буйгада бугуп турушкан атжан казак жүздөрүн эки канаттан тең ок менен алга жыла берүүгө буйрук кылды. Анын ою байкоо. Эгер көптүккө салып жапырып киришсе, аткылоо менен дароо артка чегинип, аларды замбиректердин огуна капталтуу, кайра чабуулга өтүү. Адай алышпаса, кууп атып, улам жаңы өңүттөрдү колго ала берүү. Генерал чоң дүрбүнү кайра көзүнө алды. Кызыл кийинген сарбаздар далдакташып шашып жүрүшкөн болуу керек. Кытайча деп аталган кичинекей же замбиректерин дөңдөргө орнотуп жатышат. Алардан бери ар жерде үйрүлүп токтой калып турган сыпайлардын үстү жагында милдеттүү мылтыктарынан улам түтүндү бурк эттире, мергендери бат-бат ок чыгарууда. Кай жакты мелжеп жатышты экен? Генерал байкай албады. Өзүнүн алдыдагы аткычтар ротасынын жетеленген катары сыдырып тиктеди. Жыгылганы же катардан аксап калып калганы көзүнө чалынган жок. Андан соң чоң дүрбү кокон кошунун так ортосун генералдын алдына тартты. Боз чаптуу дөң, бир топ атчан, акырын сол канат жака бастырып баратышат. Генерал алдыңкы ак боз атчанды көп имерип тиктеди. Алым кол. Даңазалуу аскер башчысы, ошол өзү, деди ак саргыч жүзү көгүл туртунук көзү жайнап. Өзү келген экен алдыңкы өңүткө. Ак боз аргымакчан аскер башы өз тегерегиндеги тандалган сыпайларды октон четтеп аздап кетенчиктей берүүгө буйрук кылды да, өзү бир топ удайчы менен генерал Черняевдин алдыңкы күчтөрүнүн жолунда калды. Эми ок чырылдап келип, жакын түшө баштады. Акырын селтилдеп кошкуруп, кулактарын тикчейтип, теги улам жакындап келаткан чоочун каңыртты тиктеп, ооздугун шылдыр чайнап, ак боз аргымак тыбырады. Эмне үчүн? Аскер башы кылычын булгалап, тезгинди жыя тутуп, теминип, ак боз аргымакты аан сайын элиртип, кыйкырып ураан таштап, карашалай берди. Ал душманынын көңүлүн өзүнө тартты. Кармашууга чындап киргендей түр көрсөтүп, кытайчаларынан тындырбай ок чыгарта баштады. Бирок ал кытайчаларын бирдемеге жарайт деп үмүт кылган жок. Кытайчалар орус замбиректерине караганда көсөө эле. Антсе да сарбаздар кутургандай дүңкүлдөтүштү. Мелжеген жерге жетпей, октору ара жолдо чаңга аралаша тоголонуп калып жатты. Аскер башы дагы эле ат ойнотуп дөңдү. Ошол заматта ага жакын турган нөкөрдүн аты чыңырып, кош аяктап тура калды да, оңколоп жыгылып түштү. Ээсин баса жыгылды. Тургандардын үрөйү учту. Аскер башы гана өлүм издеген сыяктуу, өжөрлөнүп ат ойнотуп, шаңданып көзгө түшө берди. Генерал Черняев баарын көрүп турду. Ага аскер башы желөккө жигиттей жеңил сезилди. Ал дүрмүнү көзүнөн алып мыйыгынан күлдү. Мына, күнчыгышта октун алдына жылаңач чапмай али бар. Ок баатырды аяйбы? Бул башы менен бул аскер башыбыз бөөдө өлүп калат. Бол, менин билишимче Кыргыз Кыпчактын ичкилик уруунан чыккан киши, деп эске салды генералга жакын турган аскерче кийинген ориенталист, Кокон хандыктын эң тынчы жок согушчан катмарынын башкы жол башчысы көсөмү. Ушул мулжуган абышка өз ара кармашуудан быркыранып бузулуп калган уруулардын союзунун кийинки 3 жылдын ичинде өзүнүн акылы менен, айлакерлиги менен, албетте, мүмкүндүгүнүн болушунча кайра бириктирди. Согушка жарамдуулугун бир кыйла көтөрдү. Генерал жактырбады. Ал бет алдын тиктеп турган калыбында өзүнчө күңкүлдөп койду. Баары бир кеч болуп калды. Эми кандай гана тыбырабасын, натыйжасы куру бакыруу, куру жулунуу, окко жылаңач төшүн тосуп чабуу. Алгоо белгилүү иш. Генерал камырабай жерге түкүрүп, аппак жүз арчуу менен эриндерин сүрткөн болду да, каралжын саргыл мурутун сылап туруп, тигил ак боз аттуу топту бир орудие менен аткылоого буйрук кылды. Кана, баатырлыгын көрөлү. Ал дүрбүнү кайра көзүнө кармады. Ушул кароодо орудиясынын кубаттуу ядросы дөмөнү ак чаңга бөлөп, кандай кымкоо түшүрөрүн, ак боз аргымак кызуу кандуу ээсин көтөрүп, кандай ызылдап качып баратканын тамаша кылып тургусу келди. Жок, ак боз аргымак дөңдө жок. Генерал Черняев көзүн парлап алып, кайра кадала тиктеди. Ар жерде көк жантак сербейип, аттын өлүгү жалгыз карарып жатат. Ошол учурда оң жактан да, сол жактан да көп кошун жайнап чыкты. Алдагысы келген экен карыган түлкү. Курчап алгысы бар окшойт, деди генерал Черняев.
Азыраак артка, тез! Байланышчы буйрукту алдыңкы аткычтар ротасына алып чыкты. Генералдын иреңи биртике кубарып кетти. Бирок ого бетер мүнөзү жайдары тартып, өрөпкүп чыкты. Тез! Орудиялерге таянып, тегерене коргонуп туралычы. Айтпадым беле. Буларда жылаңачтанып октун алдына чапмай али бар деп. Мейли. Ала чапандарынан ок өтпөй турган болсо, мейли келе берсин, деп сүйлөп, көгүлтүр тунук көздөрү жалтырап, эң алдыңкы топтун тездигин ээрчи тиктеп, тынчы кеткени билинип баратты. Канаттуу атчандар орудиялердин артына өтө чыксачы? Кокон аскер башчысынын жүрөгүн өйгөндө ушул болчу. Адегенде тике качырбастан, душмандын бир канатын толгой качырып, коюн сыяктуу улам сыгып ороло чаап, желкиден уруу, беттеген багытынан ажыратып, аралашып, кылычташууга мажбурлоо. Ал үчүн окко чыдоо керек. Окко чыдаса жеңиш, чыдай албаса чилдей качып кырылыш. Качып кайда барасың? Кайсы убакка чейин качып олтурасың? Ал өрттөнүп, бир жерге тынчып, карап тура албай, туталанып, ар жоокеринин алдына ыйлап бергидей болуп, жаагынын этин жеп, бүт кошунду чабуулга көтөрдү. Айтте! Карышкыр тузакка кабылды. Өзү келип кабылды. Хайттегиле, орогула, тепсеп өткүлө. Көп кошун чубалып, кара селдин шарындай түрмөк болуп, эң катуу тездик менен бороондой күбүлдөп, генерал Черняевдин сол флангасын жемирип кирди. Ок мөндүр болуп тосту. Тобокелчи жандар өрттөй чатырап, ажал канатына жармашып, кылычтарын булгалап, аттан мурда алга обдулуп, ири алдыда дүрдүгүп баратышты. Хайт! Ызылдаган кыйкырыктан, дабылдын үнүнөн, ат туягынан жер дүңгүрөдү. Генерал Черняевдин бийик жерге катар орнотулган замбиректери жабыла ок бүркүп тосо баштады. Уч каяк аргымактар аралаша тийген ядрадан чакчаңдап, ээлирип качып, өлүктөрдүн үстүнөн жыгылган аттардын үстүнөн так түйүлүп, ок чаңылганы чыңыра кишинеп ала салып, кайбир аттар үзөңгүгө буту илинип калган чалажан кишилерди сүйрөп, кара селдин сүрдөнүндө үркүп чуркап келетти. Кандын жыты, күйгөн дарынын жыты абаны мас кылды. Хайтте! Орогула, жайпап өткүлө, тепсеп өткүлө. Хайтте! Аскер башынын үнү бирде өкүмдөнүп буйрук болуп, бирде каар төгүлүп, бирде баш кеңиреткен кымкуут каңырка аралашып, төнүп, кандайдыр алсызданып, жалынып тургандай календердин ырындай муңдуу болуп, чаңдуу абада, канжыттанган кызыл абада, дары жып түтүндүү көк абада калкып турду. Генерал Черняев тегерене коргонду. Солдаттар, атчан казак жүздөрү аттарынан түшүшүп, жерге сулап жатышып, чабуулдан ок менен калкаланышып, теги жапан атчандардын алдына катуу бүлгүн түшүрүп, бирок кантсе да кысылып, аздап артка чегинип турууга мажбур болуп жатышты. Кокондуктар өжөрлөнүп, кырылганына карабай, күбүлгөнүнө карабай, суудай каптап, ири алды кылычташууга үлгүрө тургандай болуп келатты. Генерал Черняевдин жүзүнөн текебер жылмаюу кете баштады. Ок канчага жараар экен? Жапан атчандар канчага чыдаар экен? Анын жүрөгүн дүкүлдөтүп, жапан атчандар оролуп баратты. Жанындагы нөкөрлөрүнөн кымкуутта аскер башы ажырай түшкөн эле. Бир гана удайчысы ээрчип жүрдү. Ал эч адашпай, эч калбай, көлөкөсү сыяктуу ээрчип жүрдү. Аты да кара, өзүнүн иреңи да кара, түнөрүңкү, суз муздак болчу. Эриндерин бек кымтып, агы көрүнбөгөн кичинекей жылтыр көздөрүн былк эттирбей, аскер башыны дайыма тиктеп жүрдү. Колунда милтелүү кара мылтык. Милтесинин такыр чок өчүрбөйт. Аскер башы жер түтөгөн чуунун ичинде булуттай ак боз аргымакты кылактатып, кылычын булгалап, кар көчкүдөй дүңгүрөп, агып өтүп жаткан кошунду карап, Хайтте! Деп кыйкырып ураан таштап токтоло калды. Удайчы эки жакты бат-бат каранды. Анын агы көрүнбөгөн жылтыр көздөрү диртилдеп, аскер башчысынын далысынан өтө баштады. Бул эмнеси? Ал атынан леп ыргып түшө калды. Ага эч ким серп салбады. Жан кулактын учунда бараткан ызы чууда эч ким байкабады. Кара атынын далдаасына өзүнүн кара денесин жашыра, атынын кара жалынан мылтыктын учун ашыра сунду. Шашты. Жүрөгү лакылдап, аскер башынын далысын кароолго токтото албай, өзүнөн өзү чоочуп, селтеп мылтыкты кайра тартты.
Акактап оозун ачкан бойдон дагы эки жакты бат-бат каранды. Дароо эңиле, кара жалдан мылтыкты дагы ашырышка батынды. Көз ирмемде мылтык үнү тап этти. Аскер башы селттенедей болуп түзөлө түштү да, акырын ийилип, ээрдин кашына өбөктөп туруп калды. Удайчынын кичинекей жылтыр көздөрүнүн агы эми көрүнүп, колдору титиреп, бели бүкчүйүп, аттын тизгинден тарта акырын артка кетенчиктеп жөнөдү. Аскер башы ат үстүндө термеле, эсин жийди белем, араң кылчайып артын карады. Ууртуна канчыга түшкөн эле, ал киркиреп алсыз үн салып, удайчыны атынан чакырды, аны жардамга чакырды. Удайчы үн бере албады. Калтырап, мууну шалдырап, атына эмгектеп араң минди да, кулагын жапырып, атын бат-бат желдирип, качкан уурунун көлөкөсүндөй кубаңдап, карандап жөнөп берди. Көңүлү азды, жарадар болгонун билди. Көкүрөңүнүн терегинде кандайдыр бир өжөр күч аны бек кармап, жымыратып келаткан уйкудай шалдыртоодон түртүп, ойготуп жатты. Чымыркантты. Акбоз аргымактын күмүштөй жалтыраган ак жалына колу карышты. Кылычы түшүп кетти. Ал термелип ага эңкеймекчи болду. Дарманы куруп, ошондон нары ээрден оой баштады. Акбоз ээсинен тизгини бошобой калып, бир тегерене окуранып токтой калды. Ээси үзөңгүгө тырмышты. Жандалбастап, чымырканып, калтылдап турууга аракет кылды. Жекесинен кара тер кетти. Ууртунан жылжып аккан кан көкүрөгүнө кууланып, канга чакап, колу үзөңгүдөн үзүлүп, жер кучактап жыгылды. Аргымак селт эте түштү да, канжыты үркүттүбү, кошкуруп, тизгинине чалынган бойдон кергиштеп басты. Ой тагдырдын оюну. Ал алымкул аталык эмес беле? Бүтүндөй бир уюктуу журттун туткасымын дечү эмес беле? Акылдуу тандап бурадар күтпөдү беле? Белдүү тандап сүйөк күтпөдү беле? Кайда алар? Кайда кетти баарысы? Кан жөткүрүп жыгылганда, колтугунан жөлөргө бир жан болбоду жанында. Жер таянып, ал акыркы жолу башын көтөрдү. Канаты сынып, бийиктен түшкөн бүркүт сыяктуу, алысты жарыкты армандуу тиктеди. Көзүнө бүт жер бети өрт каптап келаткандай кыпкызыл болуп көрүндү. Эрбейген чөптөр да, таштар да, өзүнүн кара түктүү, сөөктүү колдору да кыпкызыл болуп өрттөндү. Окко чаап баратышкан атчандар кыпкызыл оттун ичинде кутулуп чыгаар жолу жок чыңырып тойлап, эч аргасыз жалбырттап күйүп жүрүшкөндөй көрүндү. Анын көзүн кан чырмап баратты. Нөкөрлөр кыйла артта ат жалына өбөктөшүп, жолбун октон корунушуп, ийрилишип турушкан эле. Үстүндө ээси жок, тизгинине чалынып улам мүдүрлөп коюп келаткан акбоз аргымакты көрүп, четте турганынын үрөйү учуп кетти. Өй! Баары көрүштү. Жабыла чаап акбозду кармашты. Ошол замат аларды түкшүмөл ойлор бийлеп, бирин-бири алдыртан тиктешип, бири-биринен коркушуп, шектенишип, томсоруп кумсарып туруп калышты. Аталык кайда? Эмне адисе болду? Жабыла тиги акбоз келген жакты көздөй чабышты. Алымкул сербеген эки жан таяктын ортосунда жүз төмөн түшкөн бойдон жаткан экен. Каракан көбөктөнүп, алдынан жайылып агып, боз топуракка сиңип калыптыр. Жалкасынан оодарышты. Үстүнө үңүлүп турган эки күйөрман кишиси Абдымомун бек өксүп жиберди. Чуу көтөрүп кайра токтошту. Эмне кыларды билишпей, баары шалкайып туруп калышты. Кай бирөөлөрдүн көзүнөн сызылып жаш чыкты, кай бирөөлөр шыпшынды. Кай бирөөлөрдүн бул топтон канткенде суурулуп чыгып кетиштин кабына түшкөн эриндери ортозаар кымтылып, көздөрү ойноду. Киши колду болуптур. Киши колду болуптур. Ок артынан тийип турго. Ок кайдан чыкты? Кимден чыкты? Абдымомун бек буркурап жер муштады. О, бир көзүң жоо болуп, кандай күн болуп кетти бул? Удайчылар кайда жүрүшкөн? Көзүң кашайгырдыкы, кармагыла бирин койбой. Жалгыз элеңи суук удайчы жок болуп чыкты. Ушул учурда ал Ташкенттин жолунда чаң түтөтүп уруп бараткан эле. Аскер башынын киши колду болуп калганы кошунга жел менен кошо тарады. Чабуулга күйлөнүп баратышкан жүздөр элтейип, тизгин тартып токтой башташты. Биринен бири шек санап, биринен бири абайлап, кандайдыр бир кескин сөзгө, кескин кадамга барбай, миңбашылар нестейди, паңсаттар нестейди. Кимге кулак тутушат, кимдин буйругун угушат. Бири да мындай кылалы деп алдыга чыга албады. Жер жайнаган көк кошуун ушундай кысталыш учурда башсыз калды. Кошуундун алды генерал Черняевдин артына орала баштаган болчу. Ушул учурда күтпөгөн жерден арты суюла түштү.
көз ачырбай каптап келатышкан сансыз атчандар жел башка жака айдап жөнөгөн жөө томондай түрүлүп, салгылашка кирбей, кыя салып, четтеп кете башташты. Алды көмөксүз, демсиз калды. Таш менен урса жеткидей жакындап, түз атылган окторго калбыр болуп, бири калбай жер кучактап жыгылышты. Үзөңгүгө буту илинип калган өлүктөрдү сүйрөп, чаңырып кишенеп, кергиштеп качып жүргөн аттар да кутулган жок. Ырайымсыз коргошун ок кубалап, издеп тийди. Генерал Черняев оңолууга дароо мүмкүнчүлүк алып, өңүттөрүн тез бекемдеп, экинчи чабуулду күтүп калды. Экинчи чабуул кай тараптан келер экен? Ал дүрбү салып, мээрчемдүү багыттарды арытып карады. Шектүү эчтеме жок. Ар кайсы дөңдө бүлбүлдөп майда туулар көрүнүп, туу түбүндө чакырган дабылдардын үндөрү дүңкүлдөп чыга баштады. Генералдын көз алдында эмелеки суудай бириктүү кошун майда-майда топ болуп, бөлүнүп чаап, майданды таштап, тууларды карай самсып тарады. Буларга эмне болду? Кандай аскер башы өңүтүн таштап чыга берет ушундай саатта? Генерал ишене албады. Каарыган карышкыр дагы бир шумдугун көрсөткүсү келди бекен же? Буларга эмне болду? Деди генерал Черняев кайрадан кайра дүрбү салып. Мына сага күн чыгыш. Улам бир күтүлбөгөн ишке урунасын. Ойноктогон ак боз ат эч жерден дүрбүнүн көзүнө илинбей койду. Көк өзөн. Жээктери бирине бири улашкан жал камыш, майда бадал, дүркүн чөптөр, жапайы беделер, мала кызыл гүл ачып, ар жеринде ак какым үлпүлдөп, жыттуу эрмендин баштары сары тартып кылкылдап турат. Көктүн жыты аңкайт. Чоң ак, сары көпөлөктөр бейкут учушуп, кайра жер тандап конушуп, күнөстөшүп, бирдемеден үрккөндөй кайра серпиле көтөрүлүп, серүүн абада кылактап жүрүшөт. Ойноп жүрүшкөн чымчыктардын тилинен башка эчтеме магдуроосун ойготпой, аба тып-тынч. Теңирберди жашыл адырдан чөп басып кеткен бир таман ири жол менен колунду сарала бээсин жай бастырып, өзөн боюна түшүп келди. Көк өзөн боюнда адам байырлаган жалгыздарак ушул чоң төп шаатыт. Жерге сойлоп, чөгүп жаткан кызыл нардын мойнундай ири нодаларынын шагы калың, түбү жайлуу, көлөкөлүү. Жел болбосо да, башына майда толкун жүрүп, балыгы үрккөн көлдүн бетиндей жыбырап, көйкөлүп, дайыма акырын шыбырап турар эле. Теңирберди бээсинин белин бошотуп, ооздугун чыгарып, жапайы бедеге кое берди да, канжыгасына байлана келген кичинекей кол чаначтагы кымызды чечип алып, эч шашылбай басып, шаатыттын түбүнө кирди. Аны бутакка илди. Эки сары барпы чымчык шаатыттын шактарынын арасынан кубалашып чыгып, оболоп көтөрүлүшүп, алтын түстүү кызгыл сары канаттарын күн нуруна жалтылдата кайта шаатытка имерилип, кужурап сайрашып, калкылдап жүрүшкөн. Кары ошолорду тиктеп, тилин тыңшап, канаттарынын жалтылдаганына таңыркап, бир пас турду да, анан өзү курактуу кары адамдардын адатын кылып, ичинин тирүүлүгүнө шүгүрчүлүк келтирип, күңгүрөнүп, тиги арпа жайга карай бет алды. Качан бышат? Ал бүгүн да арпасын көрүү үчүн келген болчу. Эрте айдалып, убагында жаан көрүп, жакшы баш алган арпалар мөлтүрөп башын көтөрө албай, бирине бири ыгып, шыгырап, сансыз кылкандары кылкылдап, жай алдынан коңур желине акырын көлбүп, сүт даны ыдырап, көңүл тойдуруп турган. Данбагар карынын жүзү күлүңдөп, көздөрүнөн тирүү учкундар жалтылдап, арпадан бир баш үзүп ушалап данын чыгарды да, алаканына тоголонуп түшкөн бадырайган көк данды тырмактап көрүп, кубанып башын ийкеди. Бая күнү сүт эле, бүгүн дүмбүл болуптур. Көп калса, дагы бир жумалык жакшы калыптыр. Бир жумадан кийин тартынбай четинен келип тесте кылып, көжөлүк чыгара берсе болот экен, Кудай буйрса. Ал данды жерге таштагысы келген жок. Алаканына чогултуп туруп, насыбай аткансып оозуна кагып салып алды. Эми карынын көзү алыска кетти. Теги коргондой айланада бир тегиз бүлбүлдөп турган ак карлуу чокуларды, сургулт булуттарды, ошол тарапка акырындап сүзүп бараткан күн чарасын чаргып өттү. Колуна жуккан арпанын көк тыпынын каккылап, дандын тузу жок ширесин мүлжүңдөп шимип, ою эчтемеге аралашпай, колун артына алып, арпаны жээктеп кыдырып басты. Ал арык, бою узун, сөөктүү адам болчу. Сакалы чачы көк ала. Ылдый түшүп, сакалына жалганышып турган сыйда муруту кыроодой ак. Кылдары жоон тартып, суюлуп, арбайып өсүп кеткен каштары гана али капкара.
Жүзү коло сыяктуу. Терең буручтары, ашык чийини жок, көзгө жылуу. Ал акылман сөөлөттүү адам эле. Нарытан шаатыттын түбүнө аттуу киши келди. Бул ким болуп кетти? Кары көздөрүн парлап, кычыктарын жырт айтып кадала тиктеп, аттуунун түшүп жатканын көрүп, ашыкпай баягысындай эле илең салаң бут шилтеп, шаатытка көптү араң келди. Эң мурда байланып турган атты карады, тааныган жок. Аттын ээси камчысын бүктөй кармап, колдорун артына алып, суу жакты карап турган экен. Ал абышканын басып келаткан добушун угаар замат бурулуп карап, алдын тоса басты. Кары чочуркап тиктеп, оозу бош салам айтты. Кол алышып көрүшкөн соң, Мөнүшкөр Сарыбай турбайсыңбы? Кел. Отур. Сарыбай күлгөн болду. Келчү эмес элең. Теңирберди капыстан келген мейманына бутакта илинип турган карала эчки талпакты салып, кадырлап отургузуп, өзү как жерге чөктүштү. Кыйгач тийген күндүн көзү чалып өткөн жердин табына карынын тизеси жылып, жаны сүйүнүп кетти. Сарым, келчү эмес элең, жол болсун. Сарыбай сейрек сары сакалдуу, көзүнүн үстү кабарчыктаган, эти жука киши эле. Кебези тайыз кашкары чапанды саймалуу сары кең чалбарга шымданып койгон. Бутунда тумшугу чукчуйган көн өтүк, колунда күмүш камчы. Бекерчилик, Теңирберди аке. Карааным төлөп отурат. Бекерчи болсоң, мына жакында тарууң башалат. Келип таруу корушсаңчы, деп Теңирберди абышка тамаша сөз жиберип, кызыл ээк оозун ачып кыкылдап күлүп калды. Бүркөтөңдү үксөйтүп, тыттын башына кондуруп койсоң болду. Ошондо эле чымчык атпай, бу чөлкөмгө жолобой калат. Сарыбай күлүп, ал дагы тамашага жараша жооп кылды. Бүркөтөмдүн тырмак акызы кандай болор экен, Теңирберди аке? Тең шерик. Жылда эле, Теңирберди аке, бүркүтүмдү тытыңыздын башына кондуруп берип, мээнетиңизге тең шерик боло берем го. Ошент. Анда ат тердетпей үйдө жатып, жан бага берип турбаймынбы? Күлүп калышты. Күлкүдөн соң Теңирберди үрпөйгөн кара каштарын ылдый салып, «Түзүк, Сарым», деди. Оңой бекен жан бакмак. Арпа эми дүмбүл болду. 2-3 тутам жулуп алып барып, балдарга куйкалап берип алдап турсамбы деп келдим эле. Күндө көрүп турбасаң да болбойт. Мал кыйратып кетеби деп чочуйсуң. Теги кара адырдан нары айыл, өзүң билген таштуу башат конушта. Минтпесе да болор эмес. Балдарга бир тик азык болуп калсын деп. Эми, Теңирберди аке, тирилик да. Дан багуу жанга тынч жарбай экен, секиндеп бүтүрө берсе. Мал артында чөптүн гүлүн, суунун тунугун, абанын салкынын кууп, ээн көчүп конуп жүргөн элетте дан багуу сейрегиш. Карыптын оокаты дешет. Бир илешсе, колундагы 4 түлүгүн барымтага куудуруп, же жутка кырдырып алып чарасыз күнгө калгандар илешет. Бир илешсе, дандын баркын түшүнгөн, даамын алып, кубатын сезген илешет. Болбосо, мындан көрөкчө ит агытып, капкан салып, куш таптап, аңчылык кылышты, же кылдан кыйкым чыгарып, коңшу уруну барымталап талаганды оңой көрүшөт. Муну ата заманынан боло жүргөн иш деп билишет. Сарыбай мүнүшкөр Теңирбердинин көңүлүн гана улап койду. Караан бүркүт салып, талаадан каалаганын алдырып, карды ачпай, тоону тозбой, дайыма кубанч. Тамаша менен өмүр сүрүп келаткан мырза, аңчы, мынтип жакада дан багып отурган кедей жамааттын кимисинен болсо да, өзүн өйдө сезет. Мындай бакырчылыкка эч качан табаты жок. Бизде ырыскыбызды Теңирим тоого чачкан, дейт ою. Бул ой анын тиричилигинин жобосу. Өмүр камынан санаасы тынч мүнүшкөр, курсагы ток баладай, колундагы күмүш камчысынын бүлдүргөнүн эрмектеп ойноп отурду. Сиздин жашыңызга жеткен бар, жетпеген бар. Кайрылып салам айтып өтөйүн дедим, Теңирберди аке. Кудай жалгасын, Сарым. Куру кол келе албай, деп Сарыбай саймалуу жан баштыгын аңтарып, ичинен аң терисин алып, карынын алдына таштады. Учурашканым болсун деп, Теңирберди аке, тебетелик бир сүлөөсүн ала келдим эле. Теңирберди апкаарып сүлөөсүнгө колун суна албай отуруп калды. Сарыбай сынап карап, тартуусу менен аны абдан кубантканына өзү да кубанды. Бир кардан кийинки соңорду алынган эле. Күмүш кылкан, жаман да болсо жакшыдай көрүп, кийип коерсуз, Теңирберди аке. Теңирберди ыкчам туруп, акчыл булуттай сур сүлөөсүнүн тумшугунан силкти. Бою менен тең болуп, куйругу жер чийип, күмүш кылкандары сеңселе түшүп,
Тери дагы көркүнө чыга түштү. Жаман болбой калсын бул, деди Теңирберди көзү жайнап. Тебетейге чоңдук кылат. Ооба, мына чоң абдан. Муну ичике жака кылдырсам болчудай. Тебетейди да көрө жатарбыз. Мейли, Теңирберди аке. Тебетейдин жарасы бир калтардыр. Ошону айта, мүнүшкерим. Теңирберди кол чаначындагы кымызын чечти. Оозу кайрылган чаначты улам бири көтөрүп жутуп коюшуп, мейирлешип сүйлөшүп, алар көпкө отурушту. Сөз сагынып калган Теңирберди күн ылдыйлаганга дейре Сарыбайды жанынан жылдырбады. Күн жуп батарда Сарыбай: Мен кайтайын, Теңирберди аке, деп ордунан турду. Жүз көрүштүк. Тирүүлүктө бул да болсо канемет. Теңирберди кайсаланып калды. Оппо, Сарым, кайтасың эми? Ушул көк чалап менен кете турган болдуң, Үйдө кырда. Рахмат. Жебей ичпей жүргөн жер беле. Аманчылык болсо, али көп катташабыз, Теңирберди аке. Теңирберди тиши жок ээгин кызартып, ууртун жыйышка чамасы келбей күлө багып: Мейли эми, Сарым, деп мейманын колтуктап атказды. Бир кызыл көздүү абабыз бары окшоду эле, деп эстеп келгениңе рахмат үкөм. Теңир жалгасын. Сен мени сыйласаң, сени Кудайым сыйласын. Тизгинден кармап кое бербей: Куру кол кайттың, эгин быш элек. Эми алдыңда атың бар. Мына бу турган базыралар бышкан ченде бир кайрыл. Арпадан ат жеми. Кышка бозолук таруу алып кетерсиң, кайыр, Сарым, деди. Эсен бололучу, деди Сарыбай жөнөй бере. Кайыр, Теңирберди аке. Артынан Теңирберди үнүн бийик чыгарып, угузуп, берер кейитен кулактар кылып калды. Ошен, Сарым, бир кайрылып кет. Эсиңден чыгарба, Сарым. Теңирберди кайра келип, тытта чубалып илинип турган булуттай көгүлтүр сур сүлөөсүндү кармалап көрө баштады. Тартуунун кайрымчысы кийит. Кийит тартуудан кем баа болуп калбашы керек. Тартуу алып келүү, ага ылайык кийит кайтаруу элетте сыйлашуунун белгиси. Бирок тартуу зарылын тилеп, бирдемеге колко салып келет. Ошол жагына караганда, бул түбү кишилердин ортосундагы алыш-бериш алакасы, ич-ара жүргүзгөн соодасы өңдүү. Теңирберди тартуунун кийитине бир улоо дан чактап, мүнүшкөр ошого ыраазы болор, деп ичинен ойлонду. Күн калкылдап, тоодон нары эңкейип, көк өзөнгө жымыраган салкын кеч кирип келатты. Кубалап тийген октордон үркүп, өтө кысталыш жерде кол башчыны мерт кылган ичтеги тымызын күч жүрөккө күдүк салып, уясына аңчы киргенин туюп калган бүркүттөрдөй шашыла. Ата-эне, асыл-кеч жар, сүйгүнчүк бала, калган мекен конуш кайдасын деп, күнү-түнү тынбай ат зоруктуруп, жол жүрүп, колго жеткен 500 жигит кайтып келатты. Алыстан бүлбүлдөп ак жоолук салынып тосуп турган эне сыяктуу тааныш тоо кыркалары көрүнө баштап, дагы катуу дегдетип сагыныч сүрөдү. Көйнөктөрү этке жармашып, такым тырышып, аттары сууга түшкөн торгойдой шөмтүрөп арып, Ташкенттен чыкканы 7-нчи таң сүргөндө, адыр этектен жаздоо конуштарга кез келишти. Эл кайда? Сары журт, гүлү көгөрүп жаткан жер кемеге, калып калган куу казык, сарала чөптөрдү шуудуратып, мал көп жатып, чаңдак кылган такырларды үйлөп, майда жел жортмолоп жүрөт. Тээ башаттуу сай жактан сагызганын шакылактаган үнү чыгып, анда-санда карала канаты кылак этип, бадалдын арасына кайра жоголот. Мындан башка тири жандын шарпасы жок. Айлана жымчырт эле. Бул жерлердин эли өйдөлөп, малга жайлуу оттуу жайыттарга көчүп кетишкен экен. Ушул сары журтту да болсо көрүп, көңүлдөрү тынып, чарчаганды эми сезишип, аттарды жайдактап жашанга кой беришти да, ээр жазданып сулап жатып калышты. Түн жарымы ооп калган эле. Кул киши көк өзөндөн эрте чыгып, салкында жол аруутуп алайын деп, ал эч токтобой келаткан. Бир кайкыга чыга бергенде, жолдун эки тарабынан тең кобур үндөр, аттардын күрт-күрт оттогону, бышкырыгы угулду. Ал жерде жылтылдап от көрүндү. Бул эски журтка келип конгон ким? Кул кишинин жүрөгү шуудей түштү. Көзүнө жол каракчылары элестеп, денеси муздап кетти. Ал көп жигиттердин ортосунда, көрпөчөнүн үстүндө чыканактап жаткан кишини алдына жеткирилди. Тиги бет алдын тежетиктеп, ойго батып былк этпейт. Жашы 30-дар чамасында.
кабагы бүркө, башын кызыл менен танган. Жүзбашчылык султаны чыкчырылып, чым көк кемзолун шымданып койгон чалбардын багалегинен кызыл булгаары өтүктүн тумшактары чукчуйуп чыгып турду. Төш жарыча ийри кылыч белине илинип, нары булайып жатты. Кул киши көрөрү менен тааныды. Бекназар. Кул киши акырын салам берди. Бекназар үндү тааный койду окшойт. Жалт тиктеп өйдө бола калды. Кул киши эреркеп кетти. Бекназар, кагылайын. Жигит бири колдоп, эсен соо айттыңарбы? Бекназар кул киши тууганынын колун алып, бооруна тартасыга кармап көрүштү. Кулаке, малжан эсенби? Эл тынчпы, кулаке? Шөгөр, элиң жатат да, өзүңөр эсен келсеңер болбодубу? Бекназардын кабагы биртке ачылып, мандаш урунду. Кулаке, жол болсун. Кайда баратасыз түн катып? Баягы көртөр элек да, Бекназар. Базарга кетип баратам. Аштыгың быша электир. Ошентип. Арпа бышыгына дагы бир жумача бар. Эми сарала болду. Бала эмес, өзүбүз ачуу айран менен көк кылдыркыбызга ачыгып кеттик. Чыдай албагандан, төштөн бир туп арчаны жыгып, өрттөй салып, 2-3 көжөлүк агушак таап келе коеюн деп, көмүрүн атка теңденип алып, жөнөп келет ханым. Теңирберди абамдардын айылы каерде? Таштуу башат конушта. Быйыл баарыбыз эле ошол жердебиз. Теңирберди абам өзү арпасын малдан кооруп, өзөн боюнда жүрөт эле. Бекназардын кабагы кайра бүркөлдү. Дагы унчукпай ойго бата, бир чекетти тиктеп, бир убакта «Кулаке, кайт, ушул жерден кайта бер», деди акырын сүйлөп. Кул киши башка сөзгө өтпөдү. Мейли, деди ал эси эңгирип. Бекназар дагы бир чекти тиктеп, бул кетпей кул киши менен иши болбой калды. Ушундан кийин гана тегеректеп отурушкан жигиттер кул кишини бияка тартышып, жабалактап көрүшө башташты. Кулаке, бери карачы, биздин маали кайсы конушта? Биздикичи, кулаке. Быйыл от кандай? Мал семирдиби? Өлүм житим жокпу? Кул киши жооп берип жатты. Анын көңүлү бөлүндү болду. Ушул жерден кайта бер деген сөз жүрөгүн өйүдү. Атайы чыгып, кайта куру кол кантип барам айылга деп, ичи быша баштады. Жигиттерден араң бошонду. Аты эсине ошондо келди. Бай, менин атым кайда калды? Деп сурады Эшимбет карбаластап. Көп аскердин, бири минип кете берип жүрбөсүн? Минип кетип каяка алып барат, карайлы, оттоп тургандыр. Кул киши сары атын чоң жолдун астынан тапты. Үстүндөгү 2 тең көмүрү ооп, бооруна түшүп, тизгинине чалынып, бир жерден жыла албай туруп калыптыр. Эстүү макулук арыз кылып окуранып жиберди. Кылычтын сыныгындай жалтырап төбөдө асылып турган ай чуалган бир үзүм булутту аралап кирди. Жыгышчак агарып келатты. Оттун алсыз жарыгы Бекназардын кара сур жүзүн бир жарык кылып, бир көлөкөлөнтүп турду. Бекназар аке, сизди паңсат күтүп отурат, деди бир жигит отко жакын келип. Бекназардын кабагы дагы бүркөлүп унчукпады. Жакырып келген жигит жооп күткөндөй болуп, бир пас турду да, кайрып сөз айта албай топтун акырын суурулуп чыгып кетти. Аттар даярбы? Деди Бекназар өз жигиттерине. Даяр, Бекназар аке. Бекназар ордунан турду. Эшим элирген каракашка аргамакты алдына тарта берди. Бекназар атка минген жок. Нары обочо жерде бүлбүлдөр күйүп жаткан от жакты карай ыкчам басып жөнөдү. Эшим бир колуна өзүнүн атын, бир колуна каракашка аргамакты жетелеп, логлоп чуркап, Бекназардын артынан кетти. Калган жигиттер да аттуу жөө болушуп ээрчиди. Бекназар келгенде топ жарыла берди. Оттун жогору жагында кымкап тонду желбегей жамынып, чарчагансып үлдүрөп отурган киши гана козголбоду. Эки көзү чекчеген арык киши, суюк буурул сакалы бар эле. Сеңселеген ак көрпө тебетейи арт жагында чөптүн үстүндө жатты. Ал жайынча карамана топучан отурду. Кокон ордосунун бул аксы багытындагы таасирдүү кишиси, аскер ишинде паңсат атагы бар бий Абыл болчу. Тегерегиндеги мыктылар демдерин иштерине алып тым турушту. Ассаламу алейкум. Бекназардын келип кылганын эми билгенсип, сүйүнүп кеткенсип, Абил бей алик алды. Бияка, кел баатыр, деп тизе какты. Чакыртыпсыз, паңсат аке. Абил бей Бекназарды бир мерип тиктеп, жай гана баатыр, деп аяр үн салды. Ортого түшчү кеп бар. Мындай кыйын кезде кеңеш жакшы, кеңешели.
Бекназар оттун төмөн жагына сыңар тизилеп отура калды. Кулак сизде. Не кылган менен Абилбей алда нерседен кооптудай, ичи түтпөй турган өңдүү. Ал Бекназарды дагы бир кадалып тиктеп: Бозулар үйдөн эң биринчи ырк кетет. Атасынан адилдик кетет, баласынан намыс кетет. Катыны айыңчы, келини ууру болот. Бирин-бири сыйлашуудан калат. Биригип үй тутууну милдетин унутушат. Баатыр, мына ушуну ойлонушубуз зарыл. Карачал Баатыр сөзгө кулак түрбөдү. Өмүрү ат жалында өткөн, эл көкүрөп, түркөй, сөздүн баасына, сөздүн салмагына баамы жок. Шилтеген жагын жарып түшүп кызматын кылган Абилбейдин колундагы бир кара күч эле. Ал отко колун калап, тынч отура берди. Мына, аталыктын өзү өттү. Эми көрүп алабыз. Ортодо дагы ит тартыш чыгат. Дагы Кудай уруп чабыш башталат. Дегентип бир жактан орус сыгып келатат. Башсыз, көзсүз, терс карашып жатканыбызда бир күнү же хандан келип, же орустан келип, кыныбайран түшүрүп чаап кетсе, анда эмне болобуз? Абилбей тарамыштуу арык колу менен сакалынын учун кармалап, ичинен тоба келтиргенсип койду. Эт тартышы бүтчү беле ордоңуздан, деди Бекназар. Элдин башына гана туулган шор болду го ордоңуз. Абилбей жылмайган болду. Ордо баарыбызга тең, Баатыр. Бекназар унчуккан жок. Абилбей анын жүзүн, атүгүл оозунан чыккан демине чейин байкап, маани берип, ушул сүйлөшүүдөн жакшылыкты да, жамандыкты да күтүп отурду. Бекназар жүзбашы дайыма бирге болуп, ысыкты суукту бирге көрүп, жигиттердин көбүнө алынып кетип, кийинки күндөрдө паңсатка анча ийилбей тоңмойын болот бараткан эле. Эмне? Мунун бир да айта албай жүргөн кенеси, ала албай жүргөн кеги барбы? Алымкул аталыктын киши колду болушу булардын ортосун ого бетер суутуп кетти. Эч пайдасы жок дайым эле бузула берген ордодон такыр көңүлү калып, ордого жакын киши деп мурда эле кыртыш сүйбөгөн Бекназар паңсатты жек көрүп калган болчу. Жолу бир болсо да, Ташкенден бери бет келишип, кеп тартышканы ушул. Абилбей Бекназардын кабагын көрдү. Ал азыр ар кандай жыйынтыкка даяр. Бир көңүлү ачылыча кой деди. Салт эрежесин, урулаш туугандыкты ортого салып да болсо, мындай чалкеш учурда өз ордун, өз таасирин бул чапчаң жүзбашыдан өйдө сактап калууга чакырды. Бир көңүлү бул чалкеш учурда муну даалысынан таптап, жумша, өзүң боюңду качырып, милдеттен алысыраак тур, замандын түрүнө кара деди. Анын арык бетинин оту дирт-дирт этип, уйкудан жабыркаган көздөрү Бекназарды бат-бат чалып турду. Бизге азыр ырк зарыл, Баатыр. Бекназар да бирдемени күтүп, оттун кызылын тиктеген бойдон былк этпей отуруп, паңсаттын акыркы сөзүнө макул болуп, акырын баш ийкеди. Мындай учурда, Баатыр, өзүңдөн өтөрү жок. Саруу уругунун колуна өзүң баш бол, деди ал кеп чыгарып. Муну элге барып, каары жашын бүт чогултуп алдына айтсак болот эле. Бирок жигиттер чарчады. Үй-үйүнө тарап кеткен соң, кайра үйрөлүп биригиш узагына тартаар. Ошон үчүн артыкпаш жыйыны жок. Аттан дегенде түп көтөр аттана бере турган кылып, тартипти мукулдаш зарыл. Жигиттер кимдин үнүн тыңшашын, кай туунун түбүнө топтолушун азыр эле аныктап билип тарашы зарыл. Сынай тиктеп отуруп артынан: керек этсең, мына биз даярбыз. Биздей жашуу улуу кишилерден кеңеш ала жүрөрсүн, деп акырын кошумчалады. Паңсаттын оюнда теги ушул сөздү угаары менен ыргып туруп таазим кылып, рахматын билдирип жиберет го деп биртеке үмүтү турган. Бекназар үн катпай, былк этпей, өзгөрбөй койду. Бейдин аяр көздөрү анын кебетесинен сенсиз да, сенин тапшырыгыңсыз да жигиттерге сөз өтөт деген пикирди окуду. Ичи сыйрылды. Бекер айттыбы? Көптүрүп алдыбы буну? Көздөрү чекчейип, жинекеле баштады. А Бекназар да паңсаттын ичиндеги куюнду сезди. Куюн уюлуп келип, ташка урунуп, бир шойкон чыгарышка деми жетпей, сынып жок болуп кетип жатканын көрүп турду. Көрөбүз. Өзүнө ишенген токтоо жооп, Абилбейдин канын муздатып жиберди. Ал тиштенип араң карманып токтоду. Мейли алсын аскер ишин. Бул чалкеш мезгилде жүгүн жолуна көтөрсүн, милдетин мойну менен тартсын. Сейрек буурул кылдар баскан жука эрене араң жылмайды. Анда жарыя кылалы. Жана жолго камынууга буйрук болгондон бери
Жигиттер топурап, аттарын издеп табышып, токушуп, от жаккандар отторун өчүрүп, дүүлүгүп жатышкан эле. Айтаар жаңылыгын угууга, жүзбашчылардын артынан элүүбашчылардын, онбашчылардын артынан дүрбөп, Паңсаттын отун тегеренишип, тирелип ооз карап калышты. Абилбий да, Карачал да, Бекназар да аттанышты. Ошондон соң Бекназар булдурсунду бүктөй кармап, Абилбий жака жүз буруп, бирок бетине тике карабай, ага сөз койгонсуп калды. Абилбий муну билип, алдыңкы жигит башчыларды бир эмере тиктеп, тамагын жасады. Жакын тургандар тым-тырс болду. Баатырлар, деп кайрылды Паңсат. Жаңылык бир эле сөз. Мына элдин четинде турабыз. Мындан нары жол улам айрылган сайын, арууруктун жигиттери өз айылына бөлүнүп кете берсе болот. Бирок жигиттер бир нерсени так билип кетиши өтө зарыл. Ошону гана кулакка салып коелу, деп. Ошондон соң ал тоолуктардын оң, сол канатын бириктирген эзелки салтын, улуу алдында кичүү ийменип, төбөсү көккө жетип кеткен күндө да ызат билиш сыпаалыгын айтып, аларды шарият менен бекемдеп өттү. Анан иштин ток этерине келди. Өзүңөр көрдүңөр, ордо дагы бузулду. Тияктан тигинтип орус кысып чыкты. Муну да өзүңөр көрдүңөр. Мындай учурда ээн баштык ыркты кетирет, колду байлайт. Келер жоонун алдында бизди алсыз кылат. Ошон үчүн баатырлар, колубуз бир адамга баш кое турган болсун. Мен кары адаммын. Тилинде эми бар. Билегинде күчү бар жаш азаматтардан тандап, саркер көтөрүп алгыла. Бекназар баатырдан өтөрү жок. Буга кандай дейсиңер? Жалпыга угузуп, эмне болсоң ошол бол деп таштап салбаспыз баатырды. Баштаган, жаки бүтүргөн, жаки кылам деген иштерине башында болуп, колубуздан келсе, акылыбыз жетсе ийрисин түзөп, кемдигин бүтөп турарбыз, деп кошумчалады. Бул жаңы кабар жол алууга дүрдүгүп турган 500 колдун кыйрына толкун түшүрдү. Бир тарабы ачык кубаныч билдирип, Бекназарлап ураан кыйкырып, түндү башына көтөрө башташты. Бир тарабы күйүлдөп, өз ара талаш куруп, сөздүн акырына каралашып, жай толкуду. Ушулардын баарын байкап, Абилбей кайта ичи тарып кетти, бирок сыр бербеди. Бекназар колго таазим кылды. Жигиттердин четинде кимдир бирөө Бекназарлап кыйкырды. Бекназар үн чыккан жака серп таштап, ким экенин тааный алган жок. Бозомтук таңкы шоола ичинде кара атчан ат ойнотуп камчысын булгалап турганын гана көрдү. Жигиттер, деди Бекназар. Кайраттуулган бийик үнү чууну шарт жарып өттү. Паңсаттын каалоосун уктуңуздар. Эгер ушундай чалкеш заманда сары таман атыңардын күчүн, башыңардын баасын мага ишенип, мени ээрчип, мага жол койгуңар келсе, анда аскер ишиндеги мен ойлогон ойго, мен баштаган, мен бүтүргөн бүтүмгө ким гана болбосун, киши киришпесин. Биринчи шартым ушул. Бул эскертүү так өзүнө айтылып жатканын Абилбейдин аяр көкүрөгү кантип түшүнбөй өткөрөт. Эски айлакер мостойду. Нечен ордо шумдуктарына катышып көргөн куу ушул азыр ичине алданып турганын тутуйду. Бирок анын сериги акылы бул жанкечти жүзбашы менен азырынча мамилени жамандыкка айланткысы келбей, баардык ызасын, заарын жашырып, кадимкисиндей жакшы жымыйып турду. Бекназардын көкүрөгүндө зарде бар. Ал амалды бирөөгө кызмат кылыш үчүн эмес, бирөөлөрдүн үстүнөн бийлик жүргүзүш үчүн ала турган кишилерден эле. Абилбей муну жактырчу. Эскертүү өзүнө катуу тийсе да, тен берип калды. Бекназарды колдоп, үндөр күйүлдөп, арттагы атчандар улам сыгып теминип келишип, орто тарып кетти. Жигиттер, деди Бекназар дагы. 6 ай бою түзүктөп бел чечинбей, көйнөгүбүз этибизге катты. Жапырт коштоду үндөр. Бой жазышыбыз керек. Мына эми улам тоого өйдөлөгөн сайын айылыбыз кезигет. Бириндеп калып отурабыз. Окко учкан курдаштарыбызды туугандарына угузуп, ариетин кылып, анан үйүбүзгө тарап кетебиз. Ошол бойдон кабарсыз кетишпейле. Ар айылдан бирден жигит менен байланышып жоготпой жүрсүн. Бул зарыл. Баардык жамандыкка камдуу туралы. Андан аркысы бара-бара көрүнө жатар. Баатырлар, эң акыркы шартым бул. Дагы кандай шарт? Күйүлдөгөн үндөр тым боло түштү. Менин сөзүм эки кылынбасын. Сөзүмдү эч ким жыра тартпасын. Алдыма жулкунуп эч ким ат бастырбасын. Көпчүлүк дагы дуулдап коштоду.
Бекназар Карагашка аргымакты акырын теминди. Тарткыла. Ушердеги 2 күндүк өргөдө тыныга түшкөн аргымак ээлери баш көтөрүп, алжактап биринчи болуп топтон суурулду. Жер жарыгып келатты. Жигиттер ондон болуп, топ кармап, кылка тартып тоо аралап сапар алды. Бирдекиде мындай сүрдөөнгө аралашып көрбөгөн кул киши башы айланып, кайда басаарын билбей калдастап, атын араң тапты. Кайда бастыруу керек? Көмүрүн кайра артына албай, же таштап сала албай, башын салбыратып туруп калды. Уста сарт ашыналарынан дүкөнүнө көмүрдү түшүрүп берип, кайрымчысына 1-2 кадак как өрүк, же көйнөктүк бөз, көжөлүк агушак сатып алып, бүсүгүндөн кайтмак. Ушуну менен балдарын сүйүнтмөк, айылды бапыратмак. Өзү да базарлап келгенине корстон болуп, ууртун жайып бейпил күлөт эле. Ушундай дайыма бола жүрчү, жай тирилигинин капыстан бузулуп турганы ага кейиштүү болду. Унчукпай бастырып кете да бере албады. Акыркы тооптордун бирине илешип, көмүрдөн божоткон 2 жаман кабын көчүгүнө басып, өгүздөй ыкшоо сары атты салпаң теминип артынан түштү. Бекназар эң алдыда. Каракашка аргымактын жол жоргосу менен келатты. Артында эшим. Паңсат ойго алдырып, андасанда Бекназар жакка назар таштап, ан сайын ичи бышып, ич бышуусу ачууга айланып, ачуусун тышка чыгара албай эрден тиштеп, көзүн сүзүп тим болуп келет. Паңсат ошол бойдон тынчый албайт. Сөзүмдү эч ким жыра тартпасын. Алдыма эч ким ат бастырбасын. Атаңдын көрү ай. Хандарды чүкөдөй өкчөгөн миң башылар мындай сөздөрдү ачык оозуна алган беле? Паңсаттын жүрөгү сыгылды. Айзада Каракөз Башатка 2 челек ийиндеп сууга келди. Башатта бир топ жылкы суу ичип болуп, эми кайда тартаарды билбегендей топурап, ныксырашып турушкан эле. Башаттан жылжып аккан тунук суу калың жалбызды аралап агып, майда көк көпөлөктөр кылакташып нымга конушуп, калкылдап кайра учушуп, чиркей аңдыган ийнеликтер жылжыган суунун бетине жакын ойсуңдоп чабыт кылып жүрүштү. Айзада келгенде жылкылар талыкшып басып, төшкө жайылды. Келин челектерин жерге коюп, Каракөз Башаттын күзгү болуп, түптүз болуп, мемиреп жаткан бетин тиктеди. Түбүнөн көк кумдарды чертип, бүртүп кайнап турган тунук Башат келиндин сүрөтүн өзүнө тартты. Жаш жубандын сулуу жүзүн сагыныч кагаздай агарткан, кабагын суз кылган, каштарын жыйреп, кабак бүркөө ага жарашпайт эле. Ал дайыма жаркырап, көз кубанта турууга жаралган бир көркөм жан эле. Каралжын сууга чөгүп турган өзүнө таңыркады. Саамайына кол тийгизип, жаагын сылай келип токтоп, ушунчалык аздыңбы деп сурагандай болду. Ал акырын улутунду да, акырын сызылтып, муңдуу кыңылдап ичинен ырдады. Келиндин жүрөк арзуусу жел менен учуп, ыргалышкан гүлдөрдү аралап, акбаш кулунчактын башында Башаттын бошошун күтүп күндү тиктеп, бейпил сайрап отурган сарала чымчыктын нары кетип, тынч абага сиңип жатты. Баш кошконуна жыл маалы болбой, темир кошунга алынды. Дин чакырып жатат дешти, хан чакырып жатат дешти, дүңгүрөп аттанып кетишти. Жыл айланды, кабар жок. Алгач анча билбей жаркылдап жүрүп, бара-бара жаштыгы денесине сыйбаган жаш жубан жалгызсырап, бир нерсеси кемтиги, жан кубанычы жоктугу сезилип, көңүлүнө түнгөйү коопта түшүп куса болду. Кай түндөрү ит үрсө эшикке жүгүрүп чыгат. Ар бир шып эткен дабышка кулак түрүп, иттин үнүнүн алда кайда орнуп кетип жатканын жаңырыгын улам дем тартпай тыңшачу. Мындайда келинин тышка чыкканын жан эле билип, кантер экен дегендей байымын басып уйкусуз жаткан сак кайнине кара күчкө жөтөлөр эле. Ушунун өзү анын үйгө тез киришин талап кылуу. Келин кыңырылып, үйгө кирип, көшөгөсүн бүлкүлдөтүп акырын ачып кирип, төшөгүнө өткөндө, «Я, мал үрктүбү?» деп кыңкыстап сурап, чын оюн нары катып, ошонусу менен келин эмне үчүн түнкүсүн тышка бат-бат чыга берерин чеккенсичү. Кандайдыр жат көздүн азгырынан корugансычу. Жөн эле, дечү Айзада кымырылып. Ал түркүн кыялдарга батып, абышка менен кемпирдин тамагынан кыр-кыр этип дем тартып жатышканын угуп, тыштагы дарактын башында тынымсыз сайраган сүт актын жалынычтуу үнүн тыңшап, көп түндөрдү кирпик какпай да өткөрчү. Айзада көзүнүн жашын тазалап, 2 челегине суу ийиндин ордуна турганда, кыштоо жактан келген ийри жолдон булуттан үзүлүп түшө калгандай карайып,
бир оор топ атчан чыга берди. Кодом шамал сүргөн тумандай дуулап, тобун бузбай жүрүстөрү катуу. Арасынан кайбир аттардын басыгы тааныш сезилип кетти. Темирлер бекен. Челектериндеги суу чайпалганда, төгүлгөнүнө карабай ал дагы шашылды. Атчандар улам жакындады. Бөлөктөр окшойт. Темир көрүнгөн жок. Айылдын тушуна келгенде эле шарт бурулуп, теминип дуу өкүрүп жиберишти. Боорум, боорум, курдашым, курдашымдан айрылдым. О, курдашымдан айрылдым кокуй. Айзаданын ийнинен челектери түшүп кетти. Көздөрү чымырап, аркайган тоолор теңселип, арчалар каралуу зайып болуп көрүндү. Ким? Айзада дагы эле жакшы үмүттөн ажырай албай калтылдап турду. Мууну титиреди. Ким? Айзада үйдөн чаңырып чыгып, ак чачтарын саксаңдатып, ар кимге бир чуркап жүргөн кайненесин көрдү. Ошол замат таноолору кыпчылып, эки зайып ага жетип келди. Эмне? Деп тили көрмөлбөй кетенчиктеди Айзада. Ал кумсарган зайыптардын бири келип эле колдон алды. Туйгунун колдон учуптур бейбак. Андан аркысын сезбеди. Ал месирейип туруп, кой, андай дебе, оозуңа карап сүйлө, ошондой да тамаша болчу беле, деди. Катындардын көзүнөн мөлтүлдеп жаш чыкты. Ошондо бир таңыркап, бир коркуп тиктеп, эриндери титирек басып, кача турган өңдөнүп боюн жыйрып, көздөрү чекирейип барып, Айзада эсин алдырды. Жамаат чогулду. Өкүрүк тоо титиретти. Бекназар баштаган топ өкүрүп бүтүшүп, кумсарып ар кимиси ар жерде сыңар тизилип отуруп калышты. Эшим гана жаңы өкүрүктөрдү тосуп, кырчоо кармап, бөйрөгүн таянып, кубатым сенден айрылдым, деп бүткүл денеси менен солкулдап өксүп турду. Бекназар сыңар тизилип, булдурсунду бүктөй кармап жерге мадап таянып, былк этпей катып отурду. Теңирберди үйгө жөнөнүп, кыбыланы карап нес болуп, нуру кеткен кызыл көздөрүнөн жаш да көрүнбөй, тең иреңи жыгачтай кубарып, сакалы сербейип, колдору калтырап отурду. Анда-санда, о каралдым, о эркетайым, деп боздоп отурду. Айзаданы зайыптар үйүнө алып келишти. Башына кара чүмкөп, терс каратып, чачын кардай жайып отурган кайненесинин катарына алып келишти. Келин эсине келе албады. Ой бейбак, ой бей таалай, деп келиндин абалына боору ачып, өзү да кемшиңдеп ыйлап, бир кемпир бетине суу чачты. Айзада көзүн ачты, кайра өрттөнүп, мен кантем, деп буулугуп, кармап отурган катындардан колдорун сууруп алып, чаңырып бетине тырмак салып жиберди. Эки бетинен шилбинин ашындай идирип кан төгүлө түштү. Чуу басаңдаганда Бекназар баш көтөрүп, Теңирбердиге кайрат айтты. Кайрат кылап аке. Жазмыш ушул экен. Отургандар дуу коштоду. Энди. Жазмыш ушул болгон соң, жазмыштан кутулган барбы? Энди Теңирберди аке, күйөткө алдырбай. Белдибек бууганыңыз жакшы. Баятан бек отурган Теңирберди эркип жашып кетти. О тагдырым, бышкан алма болуп, араң отурган чагымда, тагдырым, сага не жазыгым бар эле. Кайран темир, ыйлап, боздоп тапсак кана. Дагы эле шүгүрчүлүк кылыңыз, Теңирберди аке. Тагдырга, темириңиз сынса болотуңуз аман, уучуңуз кур эмес, Теңирберди аке. 8 жашар болот кырчоо кармап өңгүрөп өкүрүп турду. Темирден айрылдык. Бир күнү баарыбыз ошобуз. Бирибиз аттан, бирибиз таштан, бирибиз октон учуп, бир күнү баарыбыз жазмышыбызды көрөрбүз. Дүйнөгө устун болгон ким? Кол жеткис бийик даракта бир күнү кубурап жыгылат. Оболоп учкан ак канат куш да бир күнү топ деп жерге түшүп калат. Тагдырдын жазмышы ушул экен го, деди Бекназар. Баары жер тиктеп аза кылып, муңайып отурган элге томсоруп тиктеп кеп жөнөттү. Темир оккон учкан күнү Ташкенттин алдында элек. Ошол күнү колбашчы киши колду болду. Колбашчы киши колду болгон соң, ырк бузулуп, ар урук биринин сөзүн бири укпай, жаат чыгып чабышып, кошун бытырап тарады. Биз да карап тура алган жокпуз. Эмне болот, эмне жок деп, эл жактан көңүл тынчыбай, набут болгон жигиттерибизди жерге жашыра салып келе бердик. Бекназар улутунуп алды. Биз илгертен кылычка өбөктөп уктап, кылыч менен ойгонуп келаткан элбиз. Кылычсыз бизге күн жок. Мындан нары да кереги тийип калар. Кереги тийбесе, баатырдан калган эстелик болуп,
Кареңиздин башында илинип турар. Эшимлеп тура калып, оң ыптасында байлана келген темирдин кылычын чечип, кош колдоп, Теңирбердинин алдына алып барып, тизе бүгүп сунду. Эл жым боло түштү. Теңирберди кынына кан каткан кылычты мөгдөп тиктеп калтырлап кетти. О, кулунчагым, о, чырагым. Жоо чапкыр. Капыстан кармаганда кайда алып барат? Кимдин алдына чөк түшүрөт? Ордо кайда? Бийлик кайда? Мынтип замандын көчү эки жолдун айрылышында кылтылдап турган кезде кимге ким өкүм чыгара алмакчы? Караламан жигиттердин бири болсо экен, ал Бекназарда. Токтоо керек, күтүү керек. Заман көчү, куруп кеткир кайда ойт. Бекназар жанкештинин ташы козголуп калгансыды. Же өйдө тоголонор, же аңгектеп сай ылдый кетер. Я, андай убакыт утулуп калар бекен. Кийин кеч болуп калар бекен. Мына ушинтип дудала болуп жаткан чагында Абилбейге ордодон киши келип калды. Жыйын жайлоодо болду. Ушуну менен кезектеги бөлүгүбүз соңуна келип жетти. Уктурууну даярдаган Абдурахман Абдибалиев. Саламатта калыңыздар.